Меңди Мамазаирова «Андан ары тұңғиық» новелла. Қайраттың бүгін қымындайда қыларға еші жоқ эле. Ачынында кечээ деле, мурдагы күнү деле, дегеле бир жумадан бери кыларга иши жок калган болчу. Күнгө жума экенин эстеди да мечитке барууну ойлоду. Ойлогону менен анча деле ал жакка буту тарта бербеди. Барганда эмне? Кожо көрсүнгө сакал мурут коюп, байыркы гректердин туникасын эске салган шалпаңдаган кийим кийип, элден өзгөчөлөнүп кээ бирөөнүн кыжырын кайнаткан алигилер намаз окулуп бүткөндөн кийин дагы бири-бирин шынарлашып, чайды бүгүн сен алып бер, мен алып бер болуп кажаңдашмай, кажышмай, акыры ар кимиси чөнтөгүндө болгонун кагышып, халал деген жазуусу бар чайканага киришип, ооздорунан агыт кирип, карыт чыгып, лап шышып, учурда кыргыз коомунда болуп аткан саясаттан саймедирешип, жөнөкөй адамдан баштап тээ өйдөдө отурган президентке чейин шылып, шалпып, анан тарап кетишет. Кайрат өзү жалгыз жашаган квартирасына келет да, учуна жетпеген ой санаага берилип, кунарсыз, жалгызсыраган, сүрдүү дубалдардын арасында жата берет. Окуй берип чарчады, баарынан чарчады. Кыйладан бери ишсиз. Ана-мына деп жубатышканы менен дурус деле жообу жок жумушка бара берип да чарчаган. Азырда же мечит жакка же жалаң акча табуунун айласында супсак тамак аш жасаган чайканага баргысы жок. Жок, бир гана барар жери ошол мечит калган. Башка кайда бармак эле? Кайрат кунары кеткен эски куску эмеректеринин арасынан байпактарын таап кийди да сыртка чыкканга камына баштады. Байпагынын башы да жыртылыптыр. Мечиттеги килемге туфлийин чечип кирет эмеспи? Анда алиге шарпчесинен бутунун башы көрүнүп калат экен да. Аны дайыма маскаралаучу эмес беле? Келме кезек деген ошо. Эми Кайратты кем шылдыңдап маскара кылар экен? Сыртка чыкканда эрте күздүн суугу бир ичиркентип алганы менен жаны сергий түштү. Кечээден бери оозунан аар албай жата берип, кулдураган курсагы да билинбей, аз да болсо көңүлү көтөрүлдү. Уруп отуруп Бакайыр көчөсүнө түштү. Шуулдаган бир топ спортсмен балдар бет алдынан келе жатышты. Кайрат аларга саамга көз токтотту да кайра айнады. Кайра карады. Эмнегедир кызыл костюмчан спортсмен балага көзү өзгөчө түшө калды. Ичи тыздей кылчак карады. Аны сезген бала да кайрылып жылмайып койду. Экөөнүн ортосунда саамга кызыктай бир жакындык, боордоштук байланыш түзүлө калганын байкашып, дагы жылмайып баарынан артта калып бараткан бала жолун улады. Ооба, Кайрат ушул баладан бир кездеги өзүн көргөндөй болду. Бул чындык эле. 80-жылдардагы өспүрүм кези спортко жан дили менен киришип институттун, анан райондун намысын коргоп жүргөнүн эстеди. Баскетбол боюнча республикалык чемпионатта биринчиликти алганын унутпак беле? Эстеди да ичине жылуу бир нерсе кирип келатканын сезди. Ошондо Карлыгаш менен таанышпады беле? Карлыгач. Көздөрүнүн кычыктары ачышып кеткенин туйду да, бул элесте дайымкыдай дароо жан жүрөгүнүн терең жерине жаап коюуну каалады. Кайрат так ошондой кылды. Бирок сенин боюңдун узундугу, көзүңдүн курчтугу ушунчалык, мени стадиондо ошончо элдин, ошончо кыздын арасынан кантип көрүп алдың деген Карлыгаштын сөзү кулагына жаңыра берип, Кайрат башын чулгуду. Ал эмес, дароо башка көчөгө өтө чыкты. Басыгын далдамдатты, мечитке жакындап калганын сезди. Күн чыгыш тараптан келатыптыр көрсө, ушу жайды кандай гана көргүсү жок. Бирок эртеден бери тартпай аткан буттары өзү алып келе жатты аны. Адегенде эле кодоо шарип көрүндү көзүнө. Дайымкыдай эчкинекиндей сакалдарын оң колу менен сылаглап, сол колун чөнтөгүнө салып келатыптыр. Сол чөнтөгүндө тамекиси бар кодойдун, деп алды Кайрат зааркана, дайыма оозунун сасып жүргөнүн эстеп. Нарыдан сулуу алмаз көрүндү. Эркектерден ушундай чырайлуу адам жаралат тура, деп алды эмнегедир бүгүн көзүнө алдемедей көрүнүп. Ал ичинен ак чепкендерин кийип, үстүнөн кара жеңи кыска туникасын салып, ажары ачылып келатыптыр. Сулуу алмазды көргөндүн көңүлү ачылат. Сулуулугунан эмес албетте. Анын адамга жамандыгы жок момундугу,
Бели менен тереңдиги, орду менен сүйлөгөнү кимге гана жакпасын. Бирок кулагы оор. Кичинесинде кулагы очут болуп, өгөй эненин колунда калган балага убагында көз салынбай ушинтип калган. Дайыма жылмая, башын бир жагына буруп, сөздү укпай калбайын дегенче бир кулагын адамга сала карайт. Бекем түйнө, деп алды ичинен. Бир нерсең жетишпейт да турат. Мешітке келгендердин аягы әле түгөн электе намазга чакырган имамдын үнү созулганда. Көпчүлүк менен кошо агып, нөмөтү менен даарат алган Кайрат ичкери кирди. Эл менен ийиндеши эптеп орун таап, инерция менен намазга жыгылды. Бүгүн эл эмнегедир көп экен. Элдин тыгынынан шарип кодолойду да, алмаз сулууну да жоготуп алды. Эчтеке эмес. Аларго чайканага барышат. Берки оозу чириктерде барбас экен. Намаз окуу аты ушул ойлор леп бети учуп келип кайра кетти. Кайрат ал ойдун маңдайынан чымын айдагансып, дароо силкип салып, имамдын уккулуктуу үнү аны эми чындап өзүнүн таасирине ороп кирип кетти. Адатынча эки көзүнөн жашы агып, Кудайдан суранып жатты. Эмнени сурады, аны Кайрат өзү гана билет эле. Намаз жумадан соң баягы көнүгө гөндүм топ чогулуп чайлашып отурушуптур. Кайрат ыргылжың, барсабы барбасабы. Акыркы 1,5 жылдан бери ушуларга жакын болуп, намазга жыгылып, мамилеш болуп жүрөт. Бирок кийинки кездерде булардан да тажап бүткөн Кайраттын буту туш алып калгансып басар басмаксан. Анткени эң таза деп келген молдолордун такыбалардын арамдыгын, калпчылыгын, өзүмчүлдүгүн, жан дүйнөлөрүнүн ыпластыгын эчен ирет көрүп жийиркенип бүттү. Адепки жандын тынчтыгын ушул жерден тапмай болдум деп кудуңдаганы бекер кетти. Үмүтү ташкапты, көңүлү кайт болду. Кудайдын үйү болгон мечитти да булгашат турбайбы? Көрпентелер деген жыйынтыкка келип калган кезеңи. Таксыр, кийинки кезде бизге жуубай баратасыз. Келиңиз, сизге да самса буйруп койдук. Көк чайга келиңиз. Эмнегедир күнүгө айтылып жүрчү ушул сөздөр Кайраттын кулагын көзөп жибергенсиде. Шарип кодолойдун күлгөндөгү орсок тиштери да кыжырына тийип атты. Эмнегеле сиркем суу көтөрбөй калган? Улардын мага жамандыгы кайсы? Кайрат терс бурулду да жүрүп берди. Артынан эмне болгон буга? Деген сөздөр кулагына жетип атканына да көңүл бурган жок. Ушул жайдан тез кетүүнү каалап баратты. Кайда баратканын өзү да байкаган жок. Эмне эле ушул мечитке байырлап алдык? Кызматы жок солоктогондордун жайыбы? Кыргыздын жаштары эмне болуп баратабыз? Деген ой бейинчи мертен башына келди. Бирок сулуу алмаздын жагымдуу жүзүн дагы бир көрүп алсам деген ниети турганы менен артына бурулган жок. Жүрүп отуруп, темир жолго тез эле уруна түштү. Эми күнбатыш тарапка 70-жылдардын башында балалыгы өткөн Совет көчөсү менен Бөкөнбаевдин кесилишине жете түшүптүр. Артына бир кылчайып карап, 4 кабаттуу эски үйдү көзүнүн кыйыгы менен сыдырып өттү. Жүрөгү зырып этип, эчтемеден кабарсыз өткөн балалыгы эсине келип, каңырыгы түтөп көздөрүнүн кычыктары ачышып чыкты дагы. Алар көлгө барып, ата-энеси 3 жыл иштеген соң кайра калаага көчүп келген жыл эле. Атасын Долбоорлуу институтуна кызматка которуп, анан ушул 4 кабат үйдүн 4-чү кабатынан 3 бөлмөлүү квартирага киришкен. Анда эмне бир туугандары, агасы, инеси, карындашы, ата-эненин алпештеген камкордугу. Эң бактылуу күндөр ошол кез билем. Кайрат жылмай калды. Анын үстүнө жарым жылдан соң атасы ошол институттун башчылыгына көтөрүлүп, эмидеги балдардын окуусун текшергенге да колу бошободу. Кечинде кызматтан кеч келет, эртеси эрте кетет. Ара чолоодо гана балдарын апасынан гана сурап калчу болду. Анын таасири тийбей койбоду. Бул чабалекейдин уясындай болгон чакан бөлмөлүү ошол квартира бейиштин төрү турбайбы эми ойлосо. 9 классты бүтөөр жылы Кайраттын тартиби жаман болуп, класс жетекчиси атасына улам даттанып атты. Сабактарынан жаман ала баштады. Окууга көңүлү бурбай, шок балдарга кошулуп, кылбаган жоруктарды кылышат. Мына эң жөнөкөй жорук. 100-150 мыктарды алып, темир жолго чуркашат да, келер поезддин жолуна рельске коюп, нары барып күтүшөт.
Поезд өтүп кеткен соң ал мык жалпайып курч бычак болуп калат. Хана алып алар сүйүнүп, эрдик кылгансып, көрүнгөн дарактарга аттарын, аркыл сөздөрдү жазып, ал эмес жакшы көргөн классташ кыздарынын ысымдарын асемдеп, ал күндөр кайрылып келчү болсо. Анан бир күнү биздин кылыгыбызды апам билип алыптыр. Ал бычакты унутуп, шымымдын чөнтөгүнө калтырып коюптурмун. Апам короодогу бактырактардын саймаланган баарын менден көрдү. Атам албетте кулагымды толгоду да. Акыркы чейректе ийгиликтер начар болду. Үй бүлөлүк кеңеште мени сүргүнгө айдамак болушту. Каникул бүтөөрү менен жаңы окуу жылында Баткенге, Таекемдикине барып, ошол жактан окумай болдум. Бул мени аябай кайгыртты. Борбордогу досторумдан ажырап калам. Бирок бала болсом да, алыскы район, бейтааныш аймактын мен биле элек жактары да кызыктырып турган. Өспүрүм чактын кызыкка толуу күндөрү бат эле өтүп кетти да, менин сүргүнгө айдалчу маалым келди. Мага ишенишпедиби же өз көзү менен көрүп, өз колу менен Таекеме тапшырып келишти кааладыбы айтор, атам экөөбүз чогуу жөнөдүк. Албетте борборго көнө түшүп, баардык нерсеге кызыгып, дээлигип турган өспүрүм үчүн чаңдуу, көчөлүү, дискотекадан ыпым эчтеме жок аймак өтө эле өөн көрүндү. Таекем ал жерде мектептин директору экен. Мени орноштуруу оңой болгону менен, менин шоктугумду, ойго келбеген кылык жорук тентектигимди ал киши жакшы биле турган. Атам жакшылап мейман болуп, эртеси жолго чыгаарда Таекем олуттуу мындай деди. Жүздө, балаңызга жакшылап айтып кетиңиз. Мектепте баардык балдарга коюлган талапты Кайраттан да сурайм. Эгер чээнден чыгып баратса, кайра поездге салып жиберем. Атам бичара кызыктай боло түштү да, албетте. Сен деген педагогсуң да. Мындай балдар биринчи эместир, деди шабай сууй. Мен атамды аяп кеттим. Өзүнүн ишин мыкты билген, коомдогу чоң мекемеде башчы болуп кызмат өтөгөн атам, эмнегедир алыскы райондогу бир мектептин директору, өзүнүн бир тууган кайнысынын алдында аброю төмөндөй түшкөнсүдө. Атам мени кучактап, бетимден өп коштошкондо көзүмдөн жаш ыргып кетти. Контет, тентегим десе. Атам мени эркелете сүйлөдү. Сен чоң жигит болуп калбадыңбы? Бир жылдан соң орто мектепти бүтөсүң, аттестатты колуңа аласың, анан... Мен нары карап кеттим. Ошентип, алыскы аймактын борборундагы орто мектептин окуучусу болуп калдым. Капарсыз балалык өткөн жерлер ушунчалык көзүнө жакшы көрүнүп, муунун бошотуп жиберерин күтпөсө керек. Кыйлаган максатсыз дендаруу болуп басты. Буту өзүнөн өзү шилтенип, темир жол вокзалы тарапка алып баратты. Кулагы бир аз чуулдагансы да, баягы кездердеги мыктан мизи ар нерсени кескенге жараган бычак жасагандарын эстеди. Андагы шоктуктарын, бирге ойногон балдарын чокуу эстеди. Анын баары түштөй болуп зымырап кеткенин карабайсыңбы? Инерция менен эле кете берип, вокзалга кандай жеткенин да сезбей калды. Көпүрө. Анын биринчи баскычына бут койду эле, замат деле үстүнө чыга түштү. Кымгуу түшкөн жүргүнчүлөр аркы терге чубалган поезддердин үстүнөн арта салынып, наркы Лев Толстой көчөсү менен туташтырган бийик көпүрөгө келип калыптыр. Жүрөгү бир эсе дүкүлдөп алды. Айрыкча кечинде асты кыжы-кужу, ызы чууга толгон бийик көпүрөнүн үстүндө туруп алып, алдыга караганда кызык маанайга туш болчу. Бир чекитти кыйлага карап турсаң, бардык кайнаган турмуш төмөндө калып, көпүрө канаттуу кемеге айланып, кайдадыр алыска алып учуп бараткандай сезимге чулганчу. Кечки шаардын сулуулугу, ар кандай чырактардын өчүп жанышы, жөнөп жаткан же келе жаткан поезддердин ачуу чыңырыгы кошулуп, алай дүлөй түшүп, ажайып бир чууга айланаар эле. Кайрат бала чагында, өспүрүм чагында ушул көпүрөдө туруп алып кыялданып, канча жолу саякат жасабады дейсиң. Өзү кинодон көрүп жүргөн шаарларга, маймылдар селкинчектеп, аюу, жолборстор күркүрөп алышкан жунгли токойлоруна барып келер эле. Кийин жашы жеткенде армияга өзү кыялданган ошол жайларга жакын мамлекеттерге барууга суранган. Ал жакка барып, армиялык кызмат өтөөгө Совет мамлекетинин келишими жок болгондуктан гана бара албай калган. Бирок ал маалда ар бир ата эненин жүрөгүнүн үчүн алган Афганистан бар эмес беле?
Afganistanга suranıp keterinde apası bilip kalıp, asker kızmatındaki bütünдөй abroylуу taaныш bilişlerini ortaga salıp, bul ele jerge koңшу Kazakistanга alıp kalganын кийин bilgen bolчу. Afganistan menen кубаттуу империянын ортосундагы пайдасыз согушта нешен деген орус солдаттары менен кошо ондогон кыргыз балдары да кайта албай, атасы тааныбаган жайларда жер жазданды. Кайраттын да 2 классташы барып, Кудайдын кудурети менен анча-мынча жаракат алып, аман эсен кайтышкан болчу. Мен спортсмен болгондуктан төшүмө орден, жок эле дегенде медаль тагынып келмекмин, деп оюн чындап айтып, абасына ечен жолу нааразы болчу. Ап балам, ай балам, ок спортсмен же жөөкүлүк экениңди тандап айт да. Өткөн иш болсо да апасы чочуп кетер эле. Күн горизонттон эңкейип түш ооп баратыптыр. Карган орус кемпир кичинекей кол себетине бирдемесин урап жанынан өтүп баратты. Пирашки, пирашки, деп алсыз үнү менен кыйкырган болот. Кайрат курсагынын ачканын эми катуу сезди. Бабуля, пирашкиңиз канчадан? Деп жанына басып келди да чөнтөгүнө колун салып, акыркы тыйындарын санай кетти. 5 сомдон, капуста менен, деди кемпир. Кайрат 10 сомдукту карматты. Ак салфеткага уруп, 2 даана кып-кызыл жыты бурулдаган ысык пирашкени жигиттин колуна сала берди. Рахмат, деди да көпүрөнүн каш эгине жүлөнүп алып, шашпай жей баштады. Пирашки чындап эле даамдуу экен. Көпүрөдөн аркы терки өткөндөр арбын, эски болсо да тыкан кийинген орус кемпир «Пирашки, пирашки» деген бойдон көпүрөдөн нары түшүп кетти. Анын пирашкисин Кайраттан бөлөкө эч ким деле алган жок. Күн кечтеп баратат. Пирашкисин сатып түгөтөт болду экен, деди да кайра башка ойго алаксый түштү. Анткени элдин арасынан так карлыгачка окшош жаш келин кылак эте калып жок болду. Кайрат кыйлыга мойнун созгон бойдон карап туруп, кайра жөн болду. Ай, жинди болбоюнча канчага дейли ушинтем. Айласы кете кайрылык карлыгаш тууралуу ойлобой кое албады. Дагы ушул көпүрөнүн үстүнөн экөө далай өтүшүп, далай сырдашып, түнкү калаага суктанышчу. Баса, карлыгашты акыркы жолу ушул вокзалдан Магнитогорскийге узатпады беле? Чындап, бүгүн ушул көпүрөгө атайлап карлыгашты эстегени келген эмес болчу. Эмнегедир балалыгы, өспүрүм курагы өткөн ушул аймак тартып, 2 аягы өзү эле шилтенип алып келген да. Эми минтип карлыгачын эстеп, жүрөгү мең тилинип олтурат. Башкача, такыр башкача жашашса деле болмок. Эгемендик алгандан кийинки анда алаган бардык кыргыздардай эле алар экөө адегенде Россиянын алыскы шаарларын кыдырып жумуш издешти. Спортсмен менен мугалимге оңой менен каалаган жумуш табыла бербеди. Кайратка табылса карлыгачка табылбайт, же дагы тескерисинче. Адеп барганда экөө тең бир мектепке орношушту. Кайрат физкультура мугалими, орустарга кыргыз тилинин кереги жок болгон соң карлыгач техничка болуп иштеди. Экөөнүн тапканы квартира акысына жана анча-мынча кийине бичингенге жетип турду. Ал эми шаарда калган 2 бала менен карлыгаштын апасына каражат жиберүүгө мүмкүнчүлүктөрү болбоду. Ошентип 1 жылга жакын жан сакташты. Экөө тең эмнегедир базарга чыгышпады. Жо, чыгып да көрүштү. Бирок андан майнап болбоду. Экөөнүн тең соода саттыкка эптери жок болуп чыкты. Кайрадан тууган жерге кайтуудан башка арга калбады. Кайрат бир туруп бала кезинде эңсеген жуңли токоюна жакын аймактарга кетип калууга, ал жактан көп акча таап, иштеп келүүгө аракет кылды. Ага жол каражат, чама чаркы жете турган эмес. Жок дегенде мусулман өлкөлөрүнө барайын. Балким ошол жактан бирдеме болоор деп ойлоду. Интернет, басылмалардан издеди. Акыры Стамбулда иштеген баткендик классташын таап, ал аркылуу Туркияга бармай болду. Тууган уруктан өзүнөн башка 3 баланын көйгөйүн тарткан апасынан жолго, анан анча-мынча жашаганга жете турган каражат таап Стамбулга жөнөдү. Ушу маалда Кайраттын каңырыгы түтөп, атасынын жоктугун катуу эстеди. 10 жылдай мурун атасы оорубай нетпей эле капыстан көз жумуп кете берген. Атасы калган менен апасы жалгыз өзү балдарын үйлөп окуусуна, жумушуна жардам кылып, оокат кылып келишти. Баары эле жайынта баратып эле эгемендик алып,
Ал адегенде катуу сүйүнгөнү менен өткөөл мезгил келип, коом чалды куйду болуп жатып калды. Акчалар инфляцияга учурап, апасынын тапкан маянасы бир күйгө келбеди. Агасы өз үй бүлөсү менен өз алдынча түтүн булатып, жалпы көзү мөлдөө мойнунда. Карындашы окуусун бүтүп иштеген болуп, тапканы өзүнөн ашпайт. Энеси али балакай, окуусу менен алек. Кайрат анан эмне кылмак эле? Тобокелге барбаса болбойт. Кайрат Стамбулдагы кечирген кыска өмүрүн жүрөк заадалык менен эстеп чыкты. Кымгуу түшкөн 10 миллиондон ашуун адамы бар Стамбулга туш келгенде адегенде ушул жерден бут коёрума жай табылар бекен деп ойлогон. Жок. Бут коёрго гана эмес, бир бизнесмендин чоң 3 кабат дүкөнүнө иштөөгө да орун табылды. Баткендик Илкаш досу жакшы эле орун очо калып калыптыр. Адегенде айнек парда жана аялдардын ич кийимдери сатылчу килейген дүкөйгө кара жумушчу болуп орноштурду. Көптөн бери жумушу жок Керилден кечке кол куушуруп, интернеттен жумуш издеп үйдө отуруп, кыймылсыздыкка көнүп калган Кайрат күнүгө эрте мененки саат 9-дан кечки саат 9-га чейин тикесинен тик туруп иштегенде аябай кыйналды. Кожоюндун кичинекей 2 керебет коюлган бөлмөсүнө келгенде, тамак ичүүгө дарманы келбей, бут серппей жатып калчу болду. Досуна билгизбегени менен минтип иштесем чыдай албайм го, деп ичинен кыжаат болуп жүрдү. Бир аптадай Илкаш да артык баш сүйлөп, бейсарамчалык кылбады. Акырындап булчуң эттеринин ооруксуганы азайып, дене башы көнө баштады. Жума бою иштеп, бир гана күн жекшембиде эс алышат экен. Биринчи жекшембиң кут болсун, деди Илкаш досу ойгонгонун сезип. Рахмат дос, деп күлдү төшөгүндө керилип чоюлган Кайрат. Чындап да бүгүн кыйла эс алып калыпмын. Баары баштан өткөн дос, деди Илкаш маңдай тиштерин кашкайта күлүп. Мен кайра жөнөмөй болуп калганымда араң көнгөнмүн. Сен дагы дурус экенсиң. Көнбөскө чара жок. Үйдө 2 бала менен карлыгачым отурат. Апам да жарбаган маяна эптеп кылдыратып атышат. Анан эмне кылабыз? Түрк достор ушинтип иш берип, акысын төлөп аткан соң, аяй турган жан барбы? Менин да Баткенде күткөн карыган энем, 5 балам, иштебеген сайыбым, көнүгө Кудайга жалынып, амандыгымды тилеп, анан да жыйнаган пулумду күтчөт. Илкаштын эмнекетир үнү пас чыкты. Атаң барбы? Деп сурап алган Кайрат кызыктай боло түштү. Каяктагы ата. Экөөбүзгө ата буйруган эмес экен да. Мен 10-чуну бүткөндө эле кайтып кеткен. Башынан оорукчан болчу. Илкаш жаз келип калгангабы, өрүкзарлуу Баткенин эстеп кеттиби, кыйлага үн катпады. Мен го эч нерседен капарсыз өстүм эле. Өзүң билесиң, тентектигимден 3 жолу мектеп которуп атып араң бүтпөдүмбү? Аталуу кез эле жакшы экен. Атам кайтыш болору менен мен бүлөнүн чоң баласы катары бардык түйшүк түшкөн. Эми эстесем аябай капа болом да, уялам да. Ата-энемди көп жолу бушайман кылып, кыйнаганымды эстесем, деди балалык өспүрүм кезин эстеген Кайрат. Баары өттү дей бер. Ушул жерден жакшылап иштеп, 1 жылда жакшы каражат таап барасың. Көрөсүң го. Айтканың келсин. Иштегениңе 3 жыл болсо, сен такыр көнүп калган турбайсыңбы? Көндүм. Биринчи жылы тапкан каражатыма Баткендеги үйүмдү оңдоп, заңгыратып алдым. Экинчи жылы мал кел жасадым. Машина алдым. Эми дагы 2-3 жыл иштесем болот го деп турам. Тууган жер, бала чакадан алыс, кеде ушунчалык куса болом дейсиң. Баарын таштап качкың келет. Күнүгө эле бир түрдүү көрүнүш. Чынын айтсам, Стамбулду жакшылап деле көрө элекмин. Анан чамбулала асман, абанын оордугу, көчөгө чыксаң адамдардын көптүгү чарчатып жиберет. Мен болсо али эчтеме көрө элекмин. Ошондуктан бирдеме деш мага кыйын. Эми экөө болуп калбадыкпы? Эмки жекшембиде экөөлөп шаарды кыдырып чыгабыз. Бүгүнчү? Деди Илкаш досунун ырайына карап күлүмсүрөп. Бүгүнбү? Бирдеме шам шуметип алып кайра уктасамбы? Бүткөн боюм талышып, бирөө мени сабап салгандай, деп күлдү Кайрат. Дагы 1-2 күн ошентесиң. Бир аптадан бери чымырканып иштедиң. Башка журт, башка эл, жаңы адамдар, жаңы иштегендей.
Езіліп қалдың да, ақыр көніп кетесің. Анын үстіне сен барсың, мен немне қам бар дечү эле? Кайрат ырсайып араң күлгөн болду. Хейфи бей кожоюнуң да жакшы киши окшойт. Март дагы, мээримдүү дагы окшойт. Жакшы киши, бирок жанагы Мурат бей бар го, ошол бир тууган кайнысы. Ошол эле келип баарын бузуп жиберет. Эжеси суранып атып агада 20% дойлага киргизип койгон экен. Ошонусун бетке кармап эле коржоңдоп калмай бар. Эң чоң кожоюн ошол Мурат бей деп ойлогом. Айтпадымбы? Анын азгына илинчеги бар да. Эми тур дос. Суу кайнап калды. Түрк кофесинен бирден ичип нанышта кылалы, калган ишти анан пландаштыралы. Тура кой. Илкаш киребериштеги ашканага чыгып кетти. Кайрат баскетбол ойноп жүрүп, ан сайын узарган колу бутун ары бери чоюп, талган далысын, сыздаган омуртка кыраркаларынын ары бери оонап, кыңкыстап атып араң турду. Бир топ эс алып калыптыр. Бирок эки таманы тызылдап, кечеги тынбай чуркап иштегенинен кабар берип турду. Алкагач армияга барып, күнүгө чуркаганда ушинтип барып күнбөдүм беле. Андан бери да 20 жылдай убакыт агып кетиптир. Алигече аягым жай таппайт. Ние деген мезгилдер болуп кетти, деп алды кийинип атып. Үйдө калган карлыгачы уулдары эсине түштү. Алар кантип атты экен деген ой уурданып кире калды. Кантсе да алар тууган жерде, өз эл, өз жеринде эмеспи. Кыйналып кетишсе апамы барышат да, деп ойлогондо кайра санасы тынды. Ашканага кирсе, стол үстү жайнап туруптур. Сууга бышырылган тууктун канат буттары, сыр, колбасалар, жумшак булочкалар, буруксуган түрк кофеси. Кайраттын шилекейи агып, арааны ачылатышты. Экөө аны-муну сүйлөшкөнчө эртең мененки нан үстөнү жеп бүтүштү. Түрктөрдүн тузу кем, анан майсыз тамактарына көнө албай жатам. Кайрат колбасаны да тузга малып жегенине актана кетти. Чын-чынына келгенде ушулардын тамагы эң эле туура, деди Илкаш. Ушу жерге келгенче ашказаным ууру, анча-мынча кан басымым көтөрүлө калчу. Эми баары жайына түштү. Булар адамдын организмине эмнелер керек эмес экенин билишет экен. Билбейм, баары бир көнүшүм кыйыныраак болуп атат. Көнөсүң, көндүрө жасаган эгем баарына көндүрөт. Илкаштын тотолуп турмуш жашоонун көзүн билип, кадим чоң киши болуп калганына көз жетип, бир чети айран да таң калып отурду. Биз накта калаалыктар баарын жеңилирээк сезип, али өзүбүздү жаш сезип жүрө берет окшойбуз. Ошондуктан башка түшкөн түйшүктү, кыйынчылыкты көтөрө албай, чоң көйгөйгө айландырып, кайсалап отуруп калат окшойбуз. Мунун жашоосу кандай жөнөкөй. Бул жерде кожоюнга кыңк этпей 12 саат иштейт, акысын алат, курсагын тойгузат, кийим кечеги деле дурус, тапканын үйүнө салып турат. Алар да келген акчаларды керегине жумшап, бейгам турмуш кечиришет. Адам кандан башка дагы эмне керек? Көчөгө чыгып келейин, деди стол үстүн жыйнаштырган Илкаш. Интернеттен уулум менен сүйлөшүп, ал акыбалдарын билип, бир тике пул салганча. Мен жатып алып уктайм. Мейлиң, мага караба, баары бир көчөгө чыкпайм да. Баса, ачкычты алып ал. Катуу уктап сени киргизбей койбойн. Же калит таштектин тагида деп кат жазып, эшиктеги бут арчынын астына катып коеюнбу? Экөө тең каткырып күлүп алышты. Илкаш эшикти кулпулап, ачкычын чөнтөккө салып көчөгө чыгып кетти. Кайраттын дене башы канчалык ооруксунуп турганы менен дароо уктап кете албады. Анан жанагы ачкыч тууралуу окуяны эстеп күлүп алды. Бир кездеги студенттер арасында кеңири тарап анекдотко айланып кеткен окуя мындайча. Эки студент кыз бир бөлмө жалдашып жашап калышат. Бири баткендик, бири чүйлүк. Чүйлүк кыз көчөгө чыгып кетсе, баткендик кыз китепканага барып, семинарга материал издемей болот. Өзүнчө эшиги бар кожоюндун бир бөлмөсүн кулпулап, ачкычты эшиктин жанындагы дагыранын алдына коет да, эшикке куш тилинде кат калтырат. Калет таштектин тагыда. Барчынай. Түштөн кийин келген чүйлүк кыз катты алганы менен бир да сөзүн түшүнбөйт. Күтөт. Акыры караңгы кире баштаганда жатаканадагы жердеш кызыныкына барып түнөп эртеси келсе, Барчынай үйдө экен. Сен кайда жүрдүң? Эмнеге ачкычты таштабадың деп
Капа болот. Катты албадыңбы? Дейт Барчынай. Алдым. Мына бир дагы сөзүңө түшүнбөдүм дейт. Калит деген ачкыч, таштек деген мына деп дагыранны көрсөтөт. Тагида дегеним мына деп ачкычты дагыранын алдына коюп, аны бастырып көрсөтөт. Чүйлүк кыздын ачуусу тарап кат кырып күлөт. Барчынай да күлөт. Ошентип экөө бири-бирине түшүнө башташат экен. Ушуларды студенттик жылдарын жылмаюу менен эстеген Кайрат кайрадан таттуу уйкунун кучагына кирип кетти. Кийинки жекшембиде Стамбулду колдон келишинче кыдырмай болдук, деди кимдир бирөөгө айтып аткансып. Кайрат көпүрөнүн Лев Толстой көчөсүнө кошо турган акыркы тепкичтин бурчундагы электрди текшере турган темир кутучанын үстүнө келип отурду. Аяк биягы барабар 40-50 сантиметрдей кутуча. Ары бери өткөн адам деле дароо байкабайт бул кутучаны. Бир тарабында кичинекей эшикчеси бар. Кичинекей темир кулпу менен кулпуланган. Эгер көпүрөнүн асты үстүндөгү шамдар же ичинен кете турган электр бирдеме болсо, адис адам келет да аны ачкыч менен ачып туруп, ушул жерден текшерип оңдойт. Бир жагынан караганда эч коркунучсуз. Буту талган Кайрат ушул жерге газета жайды да отуруп алды. Эми айлана жапыс, аркы-терки каттаган поезддер жакыныраак көрүнүп калды. Илкаш экөө эртең мененки нануштаны ичишкен соң спорт костюмдарын кийишип, рюкзактарын асынышып, тим эле бир сапарга чыга тургансышып жөнөп калышты. Адегенде Босфорго баралы, деген сунуш киргизди Илкаш. Кала тууралуу менде ориентир болбогондуктан эми эч кандай сунуш киргизе албайм да. Сен кайда ээрчитсең бара берем. Анда кеттик. Экөө такси кармаштыда айтылуу Босфор деңизине жөнөштү. Деңизди көргөндө Кайраттын жүрөгү дүкүлдөп, ысык көлү эсине түштү. Атасы экөө ушундай жекшемби күндөрү айрыкча Кайратты жанына алып, көлгө балык уулаганы чыгышчу. Андагы телегей тегиз, жаркын күндөр. Бир жолу форель кармап алышып, үйгө шашкандарычы. Атасы андан даамдуу уха, балык шорпо жасап бергеничи. Үй бүлө чогулуп алып жыргап ичкендеричи. Атасы балыктын кылкандары, баш сөөгү, омурткалары Хемингуэйдин Чал жана деңиз романындагы скелети гана калган балыгындай таптаза тазалаганды үйрөткөн. Кайрат романда бир нече жолу окуган. Китептин эң аягында таптаза сөөгү гана калган зор балыктын денесинин сүрөтү тартылган болчу. Ушул сүрөткө кадалып карап тура берчи. Бир жолу атасы эси ооп тиктеп отурган баласы эмне ойлорду ойлоп отурганын билген жок. Балыкты жегенде ушундай тазалап, кылкандары сөөктөр гана калыш керек, дегени бар. Аны белгисиз ойдон алаксы түшүштүн айтты экен. Босфордун жээгинде эл менен кошо кыйлага басып жүрүштү. Жаштардын семичке чагып, жээкте булгагандары так ысык көлдү элестетти. Деңизден келген жалаң балык менен балырдын аралашкан каңырсыкчыты Кайраттын көңүлүн айландырды. Ысык көлдүн көгүлтүр кашка, кээ бир жерлеринен балыктын сүзгөнү көрүнгөн тунук суусу элестелди. Анан дагы баягы келаткандагы түрк таксисттен булардын кыргыз экенин билген соң, ала тоонун ак мөңгүлөрү, таза суулары жана көл тууралуу сураганы, колдон келсе бир жолу барып көлдү көрсө арманы калбастыгын айтканын дагы бир ирет эстеп алды. Баардык эс алгандарга кошулуп, кемеге түшүп, деңизди бир кыдырып кайрылып келишти. Деңиздин чыгыш тарабындагы эски үйлөр, кээ бири тарыхый эстелик болуп сакталып калганы кызык эле. Тарыхтан окуганы боюнча 15-кылымдагы Түркия, анан Осман империясы. Улуу династияны башкарып, планетанын жарымын каратып, мусулман өлкөсүн курууга чоң далалат кылган Султан Сулейман эсине түштү. Кудуреттүү, каардуу Султан Сулейманды назик, билимдүү, айлакер аял Анастасия башкарганын эстегенде күлкүсү келди. Эр азаматтардын сулуулуктун, аялзатынын назиктигинин, айла амалынын кулу болуп калаарлыгы чынында да таң калаарлык сезим эле. Балким улуу династиянын эгеси ушул азыр биз басып жүргөн жээкке келип, келечек тууралуу эчеен жолу баш катыргандыр. Табигаттын, деңиздин кара күчү жеңип канчалаган кеме кайыктарын чөктүрүп, алыстан, согуштан кайтып келаткан аскерлеринен ажырап, на үмүт абалда жаш төккөн чыгар. Эмне эле ойго батып кеттиң, дос?
dedi Илкаш, оймуктой айна кидиштерге куйулган ысык чай көтөрүп келатып. Кемедеги бир пирожки да, бир стакан чай да кургактагыдан 2 эсе кымбат турат экен. Деңизде биринчи жолу саякатташым. Кызык болот экен. Чайкаларчы биздин көлдөн учуп келе калгандай таасир калтырып атат. Мен деле болгону экинчи жолу кемеге түшүп, Босфордо сейилдешим. Жалгыз киши эч нерсеге көңүл келбейт. Сен келген үчүн бир чети сага көрсөтөйүн деп, экинчиден өзүм да көргүм келди. Эл атайы турист болуп келип көрүп жатканда, биз бул жерде жүрүп көрбөй калсак күнөө го, деп калды Кайрат. Ошону айтпайсыңбы? Чайды кичинекей айна кидишке бергени мага аябай жагат. Ысык, чарчаган денени нымшытып, жайылтып, мага да жакты. Алар деңизден кайтып, тепкичтерден түшүп жатканда, бир топ спортсмендер кемеге кирип келатышты. Кайрат аңкая аларды карап калды. Баарынын тең бойлору узун-узун, колу бутуда шадылуу кыздар менен жигиттер эле. Ой, эмне болду, баспайсыңбы? Илкаш спортсмендерге ээси болуп караган Кайратты жеңден тартты. Эмне, тааныштарың бар бекен? Жок, булар баскетболчулар турбайбы? Өрдөктүн өзү чөлдө болгону менен эки көзү көлдө деген. Сен али баскетболчуларыңды унута элек турбайсыңбы? Унутууга болобу. Же чоң спортко биротоло кирип кете албай, же унутуп кала албай өмүр өтүп кетти го. Кайрат андан нары сөзүн улаган жок. Кайраттын биринчи маяны алган күнү өтө сүйүнмөгө, мыйзамчынымды эле. Бут колу жерге тийбейт. Жер астындагы фабрикадан жайылып тестеленген тоодой терезе пардаларды, керебет жапкычтарды таспиеттеп, бунаага жүктөп, аларды дүкөнгө чейин алып келип, кампасына түшүрөт. Күндөгө караганда да ашыгыраак каттап, нормасын 2-3 эсе ашыкча аткарып чуркады. Кожоюндан 2 саатка уруксат сурап, банктар жабылып калганча үйгө келинчеги менен балдарына пулун салганга ашыгып атты. Алар кандай гана сүйүнөр экен? Ага кошулуп, Илкаштын да маанайы көтөрүлдү. Досунун муктаждыгына, кем каржы турмушуна аралчы болгонуна өзүнө ыраазы. Алыскы жерде ишенимдүү адам жанында жүргөнүнө да жетин албай, ичинен кудуңдап алды. Экөөнүн иши да алдыга жылып, көңүлдөрү чак эле. Илкаш болсо кожоюндун ишенимине кирип, эбак өз киши болуп кеткен. Ал эмес, аялыңды, чоң уулуңду чакырсаң, аларга да жумуш жетет деп калчу. Карыган, орукчан апасынын жаш балдарды караганга чамасы келбестигин айтып, муңайып калчу. Баарынан да апасы салып жиберген Баткендин өрүк кагы кожоюнуна жагар эле. Илкаштын айтып берүүсү боюнча, эмдиги жылдардан жазда барып, өрүк гүлдөгөн маалын көрүп келмекке кызыктар даяр эле. Кайсы бир кийинки жекшембилердин биринде экөө дагы шаар кыдырмай болушту. Алар жээгинде асман тиреген мечиттери бар Шишли проспектиси аркылуу жүрүп отуруп, калаанын түштүк жагындагы Жамахар соода борборуна туш келишти. Биринчи кабаттагы дүкөн жаймаларды кыдырып көрүштү. Ар жердеги 4 кабат имаратты көтөрүп турган чоң түркүктөргө таң калышты. Аларды түркүктөр деп да атоого болбойт эле бир караганда. Кандайдыр кооз, колонна сымал жасалгаланып, түбүндө кыдырып чарчагандар отура калганга ыңгайлаштырылган скамейкалар, экөө элди туурап бирден балмузда калышып, жанагы кооз скамейкаларга отура калышты. Кыймылдарга көзүң алаксыйт. Кайсыны карап, кайсыны коеруңду билбейсиң. Чыкыйган жаш жигиттер униформа кийишип алып, мрамор жаткырылган ансызда жалтырак полду тазалоочу аппарат куралы сол колунда, ал дирилдеп жердеги анча-мынча түшө калган ыпыр-сыпырды айлангыч щеткасы менен тазалап ичине имерип атат. Чачыраткыч суюктугу бар пластмасса идишти оң колуна алып, аны артына кармап алган. Кайырда карайган кир турса жанагы артына какайтып кармап алган суюктукту эңкее калып, тегерегинде өтүп бараткандарга чачыратпай, этиет төгүп, жанагы щеткасы 1-2 айланганда тактан эчтеме калбай, тазалап кеткенде артында айнектей жаркырап калып атты. Экөө тең бул процесске аңкайып, таң калып туруп калышкан экен, бири-бирин карап каткырып алышты. Таңдын көрө, түрк туугандар, таза жетишип калган экен буларың, деди Илкаш 3 жылга жакын иштесе да, мындай жерге биринчи мертем келип атканын айтып. Булардын тарыхы, маданият жана илим-билим доору
Осман империясынан башталат эмеспи. Биртикей салган экөө жүрүп олтуруп, өйдөнкү кабаттарга чыгышып, дагы бир жолу ооздор ачылды. Ажатканага дагы канчадан төлөйбүз дегенде бар бекер экендиги. Ажаткананын кире бериши кадим киши жашаган үй сымал таза, терезелеринде гүлдөр гүлүн ачып жайнап турат. Аны жууп тазалагандар отуруп алып, ош жерден эле кофелерин ичип тамактанып атышат. Эки бурулуп атып, анан керектүү жериңе кирип бошонуп чыгасың. Миллиондогон эл кирип чыгып турган калаада биздин пулга 1 сомдон болгондо эле канчалаган акчалар чогулуп калбайбы? Эң негизгиси керектүүнү бекер кылып чечип коюшкан экен. Кайрат таң калганын жашыра албай толкунданып алыптыр. А биздечи, көрдөй болгон жатаканаларга да 3-5 сүлкү байдан алмайын киргизбейт. Качан жетебиз биз мындайга? Кайрат катуу үшкүрүп, эмелеги кубанычы кайта кеткенин билбей, башын шылкыйтып, кыйлага үнсүз басты. Кой эми, бирден кебап жеп алалы, Бишкектин шашлыгын элестетип, деп сунуш киргизди Илкаш. Жесе жейли. Анча-мынча түрк сөзүн үйрөнүп алган Илкаш дароо ар бири $10 турган кебап, андан тышкары нан салаты менен алып келе койду. Эл кыжы-кужу. Бир чайнек чайды кошо буйрушту. Курсак ачып кеткенби, Кайрат апсыгып шашлыктан бир өзүн күрмөп жиберди. Экинчисин эмнегедир көңүлсүз, ары кармалап, бери кармалап отуруп айтты. Кандай даамсыз. Же бир майы жок, тузу да кем окшойт, деп нан менен салатка тап койду. Көрдүңбү, деди жылмайган Илкаш. Сен баарын эле таң калып тамаккайың такылдайт. Ар бир элдин мамлекеттин өзүнчө жетишкендиги кемчилиги бар. Бириники бирине жакпаган нерселер болот. Бирок биз бул жерден иштеп каражат таап, бүлөнү багышыбыз керек. Биздин максатыбыз ошол. Илкаш күнү түшкөнбү, унчукпай шашлыктын баарын мыйдай кылып жеп, курсагын кампайтып алды. Чайдан ичип, чеке терде экөө бири-бирине карай жылмайып алышып, жолго түшүштү. Кырсыкты болжоп болбойт экен да. Илкаштын үйүнөн телефон чалышты. Апасы катуу ооруп, өзүн билбей жатканын кабарлашты. Айласы кетти уйламсыраган Илкаш иштин жайын кожоюнуна айтты. Кожоюн дароо телефон аркылуу Кыргызстанга авиабилетке буйрутма кылып, түнкү рейске салмак болду. Колуна тапкан айлыгын жана ага кошумча каражат берип, апаң жакшы болоор менен кайдасың деп зынарлады. Кайрат дос, мен келгенче жакшылап иштеп тур. Кожоюндун айтканын жазбай кылсаң баары жайында болот, деп кучакташып коштошту. Аэропортко кожоюн кымбат машинасын айдап өзү узатып кетти. Ошол бойдон бири-бирин экинчи көрбөй кылаары азыр. Илкаштын да, Кайраттын да мээ акылына келген эмес. Андан башка окуяларда алардын түшүнө кирбеген эле. Кайраттын иши так ошол досу кеткенден баштап кыйшаңдай баштады. Анын баары Муратбей экөөнүн ичара келишпестигинен болду. Албетте, дүкөндөгү сатуучулукту колго алган кожоюндун кайнысы Муратбей текеберчилигин көрсөтүп басынтып атты. Кайрат өмүрү басынып көрбөгөн. Ага чындыкты айтып кожоюнга даттана кетти. Ошондон чата кырбап акыры жаңжалга жетти. Анысына да чыдаса болмок. Апасы барганча кайтыш болуп, көзүн көрбөй калганга катуу кейген Илкаштын кан басымы көтөрүлүп кетип, инсульт алат. Бул окуядан соң алыс кабар иштөө маселеси кечеңдеп, ал эмес Илкаштын өмүрү таразага салынып, олку-солку болуп турганын чоң баласы сүйлөшкөндө айтып берет. Аны уккан кожоюну да аябай кайгыга батат. Илкаш келгени анын иши оожалып, алдыга кеткенин дайыма айтат. Ак жолтой жолу ачык бала, деп жакшы көрчү экен. Муратбей экөөнүн келише албаганы анын итатайын тутултуп, бир жолу Кайратка тили да тийип калды. Бирок ак жерден тилдеп койгонун түшүнүп кечирим сурады. Илкашсыз анын да иши пайнапсыз болоорун Кайрат түшүндү. Кетүүнү чечти. Балким Илкаш айыгып кайра келсе, буйрук болсо ал да келер. Бул оюн кожоюнга айтканда ал унчукпай макул болду. Эсеп шотун түгөлдөп, тапкан акчасын ак эсептеп алып жолго түштү. Келе бергениң жакшы болуптур, деди баарына түшүнгөн карлыгачы. Досуңсуз ал жерде иштешиң да чындап кыйын болмок. Сагынган балдарыңдын кашында турчу эми, дагы бир кеби болоор.
Eç kандай dele iştap marıp ketişpedi. Bir malda Karlıgaç çıktı, Rossiyaga barıp suuda kılak kuyam dep. Çıgıp görbedik bile, kolundan kelbeyt dese gömbödü. Emi anın kurstaş kızı Magnitokorskiге çakırıp attı. Kırgızlar köp, bir şekilde жүрgöndө эле жашайбыз, dep. Akırı ekөө teң makul boluşup, kamnıştı. Adegende Karlıgaç barıp ornoşup, jumuş bolsa Kayratты da çakırmay bolup, tagı uşul temir jol vokzalынан öz kolu menen jönötkөн. Bişkектин tünü koyu ulanıp geletdi. Temir kutucanın üstünde oturgan Kayrattın jan turpatı zırkırap, al gündörde estegisi gelbey başın çulgup aldı. Akırı keyiştүү bütörün sezip bilgende, albatta iş başka çırak bolmok. Emnege ruhsat berip makul boldum eken. Bul ökünüştүү suronu özüne keminde 1000 jolu bergendir. Bötkül turpatынан terengden sızılıp açuu ızanın zırkары kele жатты. Gözdörü karаңgılap bul jolu eskerүүgө çaması gelbey turganday. Bir zamatta eki iğini şaldayıp, жаңыдан гана 40-тан уган жигиттен бою баданы алысы солкулдай түштү. Менеме ал кара күндү эстей да көтөрө да албайм, деди кимдир бирөөгө шыбырагансып. Ал теманы такыр жаап койгусу келди. Magnitokorskийден шойкомду кабар келип жетти уюлдук телефонго. Тез кел, кечиккенге болбойт. Magnitogorsk деген 5 гана сөздөн турган СМС. Таңертең менен көзүн ачканда телефондон ушул сөздү окуду. Адегенде уйкулуу көзү менен окуп, маанисине анча жетелекте телефон шыңгырап, чыйылдаган үнү кулду. Тез кел, Карлыгач. Сөзүнүн аягына жетпей үзүлдү. Чаалган чыртылдагандай өн кулагына жарылды. Эчтекени укпай кыйлыга турду. Кайра чалганы текке кетти. Телефонду эч ким албады. Карлыгачтын уюлдук номерине 100 жолу чалганды да недоступен деген гана автоматтын үнү 100 жолу жооп кылды. Кайрат эки уулун Карлыгачтын апасына тапшырды да түшүнүктүү эч нерсе айтпай Magnitogorskийге жөнөп кетти. Жолдо баратканда кандайдыр бир адрес, көчөнүн аты, үйдүн номери жазылгандагы СМС келди уюлдук телефонуна. Адрес боюнча барганда онго жакын кыргыздар чогулуп отурушуптур. Дароо Кайратты ээрчитишип, ооруканага дегендери менен моргко алып барышты. Ак шейшеп жабылган Карлыгачынын жансыз денесин көргөндө эсин жоготуп койду. Эсине келсе, Кайра дагы баягы адеп баргандагы квартира экен. Ошол күнү биринчи жолу көкүрөгү катуу ачышып, жүрөгү алсыз сокконун түйдү. Кийин доктурлар недостаточность сердца деп дары жазып беришип, аны оңдуу деле ичип ичпей, жүрөк ооруйт экен деп эти бар калган эмес. Шыбырашкан бир нерселерди жашырып сүйлөгөн үндөр, бейтааныш жүздөр Кайра эсин жоготот. Эртеси күнү бир топ кыргыздар чогулушуп, ар ким көңүлүндөгүсүн беришип, ынтымак ыража деп бир топ каражат топтошкон экен. Цинк жашикке салынган сөөктү самолет менен эки келин коштоп Кыргызстанга жөнөштү. Кайра абдарып, мунун баарын түшүндө көрүп аткансыда. Коштоп келген эки келиндин айтуусунда ишке орношуп жаңыдан эле көнө баштаган экен. Ичим деп бир сутка жатат, ооруканада да бир сутка жатат. Аппендицит операция кылгандан кийин баары жакшы болуп калды эле. Дагы бир суткадан соң кан басымы төмөндөп комага түшүп калат да, ошол бойдон эсине келбей, бир ооз сөз айта албай кете бериптир. Мындан башка эч бир ашыкча маалымат же кошумча факт айтылган жан болбоптур. Сөөккө кирген аялдар көпкө башканы кобурашып жүрүштү дейт. Денесинде көк бар экен деп, Карлыгачтын табышмактуу кайтыш болушу Кайратты мүңкүрөтүп салат. Хатагынат. Карлыгачтай бар эле. Ошону менен эки уулу да кайненесинде кала берет. Аны Кайра берүү Карлыгачтын апасынын оюна да келбептир айтууга караганда. Ошол күндөн Кайрат ылдыйлагандан ылдыйлай берди. Эчтемеге көңүлү келбеди. Бою башына да карабады. Эмне кийсе жарашкан кыз келиндер киноактер Радж Капурдун эле өзү деп суктанышкан Кайрат такыр чөгүп баратты. Ички күйү такырындап мүлжүй берди. Акыры ачууну ачуу басат деп тапканын ичип алат. Кийинчерээк элден каччу болду. Тууган урукка, ал эмес өз апасына да барбай, көбүнчө Карлыгачтын мүрзөсүнө каттап жүргөнүн көргөндөр бар экен. Эч болсо эле атамды сагындым, Карлыгачты сагындым деп ыйлаган адат тапты.
Eç kimge kılday ziyаны жок. Ак көңүл жигиттен эч ким жамандык көргөн жок. Достор кайра үйлөн деп аны таап, муну таап да көрүштү. Бир көрүп эле мен кантип какениме алмашмак элем деп кутулуп кетчү. Кайбирде өзүн колго алып, тапкан жумушты иштеп, колуна тийген акчадан үнөмдөп жүргөн учурда болду. Оюнда Илкаш досуна барып, апасына Куран окутуп анан илажы болсо кайрадан Стамбулга кетип эле. Ал ошентти. Тапкан тыйынына андай-мындай сатып алып, Баткенге жөнөйт. Самаркандекке жетип, Илкаштыкына көгүм талаш кирип барат. Илкаш али төшөктө экен. Эңилип кучактаган Кайрат менен Илкаш ыйлашып көрүшүшөт. Аяш апасына Куран окуп, андан соң Зайыбынын жайын айтып, кайрадан ыгы-жыгы Куран окутуп дуа кылмай. Кыйлага салынган дасторконго сунулган чайга карабай эки дос эмшиңдешет. Өзүнүкүнө караганда Кайраттын муң кайгысы оор экенин сезген Илкаш эми төшөктөн туруп, бийик жаздык койдуруп, досунун маанайын көтөрүүнүн аракетинде болду. Экөөбүз тең жакын адамдарыбыздан ажырадык дос. Эми кайрат кылбасак болобу? Мени доктурлар инсульттешип, көп сүйлөттүрбөй, бастырбай атты эле. Кудай жалгап, аз эле болду сүйлөп, басып да калдым. Балдарымдын бешинеси бар экен. Илкаш жайдары көрүнүүгө аракет кылды. Аялы жарык жүз илберинки жан экен. Балдарынын жөлөөсү менен Илкаш сыртка чыгаары менен Аяшына мындай деди. Досуңуздун абалы оор эле. Араң бутуна тургуздук. Экинчи жолу кармаганда өтө кыйын болуп калат дешти. Андан көрө режимде так сакта деп айтып кетиңиз. Дагы 1 жыл жарым жылда биротоло жакшы болуп кетет деп жатат доктурлар. Эгер режимди сактаса. Айтайын албетте. Экөө биринчи жолу көрүшүп атканына карабай, бирине жакын туугандардай ылым санап турушты. Оору, жуготуу дегендер кээде адамдарды өтө жакын, боордош кылып жиберет дегенде чын билем. Аяшынын келгенине кубанганын билдирип, жылмайып, тамак ашын болушунча жайнатып турганынан илбереңки кыймылынан боордоштук сезилип турду. Тияктан кабар барбы? Деп сурады Илкаш кирип жайгашкан соң. Бар эмей. Күндө-күн алыс телефон чалат кожоюн. Мени келсе дегенде эки көзү төрт. Эми барышым дар күмөнгө. Илкаш акырын үшкүрүп койду. Кайрат досунукуна барып үмүтү жанып жеңилдеп кайтам деген. Ал тилеги оңой менен ишке ашпасын түшүнүп, туңгуюкка капталып көкүрөктү шуурлап кайтты. Автобуста ичинде өткөн өмүр, кеткен күндөрүн ойлоп, чарчап чалыгып келатты. Адам жарыкчылыкка эмнеге туулат? Эмнеге жашайт? Эмне үчүн жакын адамдарынан эрте ажырайт? Бирок баары эле эмес да. Жыргап, жеп ичип, кумду күлгө чалып, алоолонгон отко суу чачып, чала кайым күн кечиргендер деле толуп атпайбы? Элдин канын ичип жанын суургандар канча? Аларга сурак жокпу? Элде андал аткандарга сурак жокпу? Убалдан коркпогондорго сурак жокпу? Бүтүндөй бир улутту куркуйга кулаткандарга сурак жокпу? Энесин, жер энесин саткандарга сурак жокпу? Эмнеге жолум болбоду? Кай жерден жаздым? Карлыгач эмне үчүн ооруп, башына күн түшүп турганда бир жолу чалып абалын билдирген жок? Же ошого дагы келбедиби? Жанында кимдер болду? Өзүлөрдө эмне жөнүндө ойлоду экен? Же аягы сай таппаган азыркы коомго, түзүлүшкө, тирүүчүлүк үчүн жер кезген тагдырына, үй бүлөнү сыртка чачыратпай багып алган калы жетпеген күйөөсүнөн наразы болду экен. Алыскы жерде бүлөсүн, кара чечекей балдарын көрбөй кетип атканда, аял эркектин ысык лазатынан жаралып, бирок беймаал жалгыз калганын сезип, жан жүрөгү ыйлап, оозуна суу тамсыганга жан табылбай кыйналганда, жарыкчылыкка алып келген энесине наразы болду экен. Кайрат ичинен сүйлөп, ичинен ыйлап, борборго жете келди. Келсе, батириге алган кепедей бөлмөсү суук өтүрөйгөн түсүрү менен тосуп алды. Жанын жерге кое албай, чымындай жаны тынчыбай ойдолоду. Баткенде калган оорулуу досу Илкашты эстеди. Анын тегерегинде 5 баласы, жылуу очогу, жайнаган куроо жайы, жарык жүз илберинки аялы кам көрүп жанында. Андан өткөн бактылуу пенде барбы бул дүйнөдө? Ылайым бактың бөйрөсүн Илкаш досум. Айгып кетсең гана болгону. Мен ошону Кудайдан тилеймин. Менин жолум эми түгөндө. Алдымдын баары туңгуюк, жылчыксыз.
Кайгы касыретте жалгыз келбейт. Карлыгачты жерге бергенден соң Магнитогорскийден кат келген. Цинк жашикке ооруканада жаткан күндөрүнө операциясына самолет менен сөөктү алып келгенине, андан сырткары 3 кишинин барыш келишине бир топ каражат кеткени көрсөтүлгөн. Анын үстүнө тажыга, өлүк көмгөнгө, үчүлүк, жетилик, мал кели деп отуруп, коңшу колоңдон тууган уруктан бир топ сумма карыз да болуптур. Карлыгач экөө балдар менен жашаган 2 бөлмөлүү хрущевкада толкун акча болуп бербеди. Ал кезде Кайрат үчүн баары бир эле. Көбүрөөк карыз берген, шуулдаган коңшусу таап келген кардар 2-3 күндө эле сүйлөшкөн акчаны бере коюп квартираны бошот деди. Бүткөл карыздардан кутулуп ушул Батирге чыккан. Кийин коштоп келген келиндердин бири Бишкекке келгенде Кайраттын үйдү эмнеге сатканын билип безилде уйлап жибериптир. Баардык чыгымды ынытмак Ражабыз көтөргөн болчу. Ал дагы бир шулууну кылганы. Мен барып териштирип акчаны кайтарам деген бойдон ал келинде ың-жыңсыз кеткен. Арадан убакыт өтө берди. Кайраттын жалгыздык башына түшкөн турмушунда көп деле жаңылык боло койбоду. Отурумдук табылган жумуш болсо бүтүрүп, алган акчасын Батирге төлөп, өлбөстөн күнүн көрүп калды. Кез уулдарына барат. Куру кол барган күйөө баласын кайнына жактыра да бербеди. Карлыгаштын көзү өткөнү, мамилеси өтө кескин өзгөрдү. Кызы тууралуу лам деп сөз кылбаганы да таң калтырып жүрдү. Аны эмнеге жорурун билбеди Кайрат. Сөз Карлыгаш тууралуу жүргөндө ордунан туруп кетет же, унчукпай коет. Кийинчерээк сөз кылганды да койду. Балдар деле мурдагыдай ата келип мойнуна асылганды коюп баратты. Же үйлөнүп жайланып, жагдай жакшырса балдарды алып кетип калат деп көн мурунтан кагажытып аттыбы, анысын да билбеди. Бир күнү Кайрат Бакайырдан өтүп, Гоголь көчөсү менен келатып, Борбордук мечитке кирип келаткан ырай пешенелүү, жылмайганда жылдызы жанган жигит менен ийиндеше түштү да салам айтып жиберди. Алик алып жылмайганда эч бир жамандык кылуу колунан келбөөчүдөй, башын бир жакка бура жадыраган жигит ичин жылытып, көптөн бери кабарсыз калган энесин көргөнсүп, айланчыктап калды. Аттарын айтышып таанышышты. «Жүрүңүз, мечитке кирели», деди жылдыздуу жигит жылмайып. «Анда мен эмне кылам? Мен кирсем да болобу?» деди мындай сунушту күтпөгөн Кайрат. «Ой, сиз кирсеңиз кандайча болбойт? Бул Кудайдын үйү да. Бардык мусулман момундарга уруксат», деди жаңы тааныш Алмаз. Биртике ыргылжың болуп туруп, өмүрү кирбеген сыртынан сырдуу, сүрдүү көрүнгөн мечиттин бусугусун биринчи аттаган Кайрат. Баары бир эрте күз болсо да түнкү бишке күчтүп жиберди. Темир жол вокзалынан эл суюлуп, эйиндей баштады. Кайрат отура берип, бүткөн бою уйган темир кутучадан өйдө болду. Жок, болбоду. Алы келбей кайра отура кетти. Башы да айланды. Бир маалда бет алдынан татынакай кийинген, баягы жаңы таанышкан кездегидей жаш, сулуу Карлыгач келатты. Чачтары далысына жайылып, көздөрү оттой жанып, кучагын жайып, алсырап тура албай отурган Кайратты колунан тартып тургузду. «Карлыгач, сен кайдан келе калдың?» деп кыйкырды ал. «Мен сени сагындым, күтө берип чарчадым. Сени алып кеткени келдим, жаным». Көптөн бери сагынып, куса кылган Карлыгачынын кучагына өзүн таштады Кайрат. Анын жылуу көкүрөгүнөн көксөөсү суу жыттап, бир беймарал тынчтыкка кабылган Кайрат жыргап турду. Лев Толстой көчөсү жактан кол кармашып тепкичтен чыгып келаткан кыз менен жигит жыгылып аткан кишини көрүштү да өйдө тургузууга аракет кылышты. Башы шылк деп жигиттин колуна түшө берди. Жанында турган кызына шаша айтып атты. «Карлыгач, вокзалдын милициясына чурка, анан тез жардамга чал, бол тезирээк»,